Видеонун ылдыйындагы колду басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кызыл жазууну басып, жандагы коңгуроочону сөз түрдө басып коюңуздар. Кече 27 январда Кыргыз-Тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында ок атышуу башталып, жергиликтүү халк коопсуз жайга эвакуацияланган. Социалдык тармакта жан дүйнөсүн коркунуч каптап, жуурканга жашынган балдардын сүрөтү тарады. Интернет колдонуучулары жылтыраган көзүңдөн садага болоюн, тунук күнөөсүз балалык, сенин тынч уйкуңду бузган курсак тойгузуу эртең ойнойм деген оюнчуңдан алыстаткан тажикке Кудайым жазасын берсин. Башка ишти коюп чек ара маселесин чечкиле бийлик. Баатыр Баткенели, сабырдуулардын сабырдуусу. Рахмат баатыр халкым. Биз чек арадагылар аябай кыйналдык. Өткөн апрель айындагы ок атышуудан кийин байбактарыбызды эми чечип уктап баштадык эле. Эми кайра стресс. Балдар болсо коркуп калган. Кыштын күнү балдар менен карыяларды сүйрөп алып, казанда бышкан тамагыбыз, дасторконубуз жайылган бойдон калды. Чек арада жашоо кыйын, коркунуч менен жашап жатасыздар. Кудайым өзү коргоосуна алган болсун. Бийлик биринчи чек ара маселесин караштырбаса болбойт. Келип бөлүшүп, тосмо тосуп тынч жашайлы. Кыргыз элим бечара бөлүнбөйлү деген тарезде пикирлерин калтырып жаткан учуру. Маалымат үчүн белгилей кетсек, 27 январда Тажикстан аскерлери Ош-Исфана жолун тосуп алгандыгы кабарланган. Чек ара кызматынан 4 көчөдө абал чыңалууда экенин билдирип, Тажикстан тарап миномет жана гранатометторду колдонуп жатканын билдирди. 28 январга караган түнү саат 00:20 карата эки тараптын аскер кызматкерлеринин ок атышуусу көчө бою жана Дахмат жерлигинде болуп жатканы белгилүү болду. Ок атышуунун кесепетинен 11 кыргыз жараны жабыркады. Баткен облусунун Кыргыз-Тажик чек арасынан жакын аймактардагы ок атышуу токтоп, бүгүн 28 январ саат 08:00 карата абал туруктуу. 4 көчө аймагында учурда абал стабилдүү. Аталган аймакта жол ачык, унаалар кадимки режимде өтүп жатат. Баткендин Сармаркандек айылдык аймагынын Миң Өрүк айылынын тургуну Кыргыз-Тажик чек арасында орун алган чырда үйлөрдүн кантип таштап кеткени тууралуу Super порталына айтып берди. Чек арадагы аскерлер күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. Эң акыркы кабарларды билип туруу үчүн подписация деген кызыл жазууну басып, жандагы коңгуроочону сөз түрдө басып коюңуздар. Жана ошондой эле видеонун ылдыйындагы колду баса кетиңиздер.